Бишкектеги номер 26 Ленин бир мандаттуу шайлоо аймагында кайра шайлоо өтүүдө. Депутаттыкка ат салышкан талапкердин бири Ыргал Кадыралиева 10:37 шайлоо тилкесинде добуш берип, журналисттердин суроолоруна жооп берди. Урматтуу кыргызстандыктар, мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, шайлоо өнөктүгү аяктады. Бүгүн шайлоо күн. Ленин районунун өзүнүн депутатын, өзүнүн парламенттеги өкүлүн шайлай турган күн. Урматтуу кыргызстандыктар, бүгүн шайлоо өнөктүгүнүн башында мен айттым эле, шайлоо кээ-бирки атаандаштарыбыз тарабынан ар түрдүү бир мындай шайлоо өнөктүгүндөгү бир бут тосуулар же болбосо бир кайсыл бир мыйзамсыз аракеттер болуп атат деп. Бул аракеттер боюнча шайлоо өнөктүгүнүн аягына жакындаганда менин бардык эле атаандаштарымдын көпчүлүгү буга макул экендигин билгизип, мамлекеттик телеканалдан айтышты. Биринчиден бата алып, экинчиден акча алып баратат деп. Мен ойлойм, бул суроо бир эле менин эмес, жалпы кыргызстандыктардын суроосу катары ачык калды. Бул суроо бүгүн Кыргызстанда бардык адамдардын шайлоонун таза өтүшүнө болгон күмөнүн жаратты деп айтам. Мурат Эсенаманов менен Эркин Бөлекбаевдин мамлекеттик телеканалдан айтылган сөзүнө сөзсүз түрдө жооп берилиши керек болчу. Элдин баары ишенип турат, шайлоо таза өтөт, шайлоодо чындык жеңет, шайлоодо акчага сатып алуу болбойт деп. Бирок ошого карабай, бүгүнкү күндөгү элдин арасындагы мамлекеттик телеканалдан айтылган суроолордун ачык калышы, элдин күмөндүн жаратпашы үчүн күч органдары бул нерсеге сөзсүз баа берип, сөзсүз жообун ачык элге жарыялашы керек. Талапкер шайлоонун тазалыгына көлөкө түшпөш үчүн тийиштүү тараптар сөзсүз чара көрүшү керек деген пикирде. Ар бир кандидаттын өзүнүн атайын статусу бар. Булардын сөзү официалдуу катары кабыл алынып, бул сөзгө бул бир кандидатка болгон күнөө сөзү сөзсүз түрдө юридикалык, укуктук баа берилип, сөзсүз түрдө буну Борбордук шайлоо комиссиясы азыр ылдамдык менен эске алып, буга чара көрүш керек. Кадыралиева мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун таза шайлоо өтсүн деген талабы так сакталышы керектигин айтууда. Биз айткан бир нече фактылар боюнча, мен берген бир нече шайлоо үгүтүнүн бузулушу боюнча дагы бүгүнкү күндө МВД, ГКНБ, прокуратура унчукпай оозуна суу куюп алгансып тургандыгы менин дагы чоң мындай шайлоо өнөктүгү таза өтсө экен, президентибиздин саясатына каршы болуп калбаса экен деген сөзүм мындай аныкталса экен деп күмөн жаратып турам. Ошондуктан урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу МВДнын өкүлдөрү, урматтуу күч органдары, урматтуу Борбордук шайлоо комиссиясы биздин президентибиздин таза шайлоо өтсүн деген саясатына каршы чыкпаңыздар. Бул округтан жогорку кеңештин депутаттыгына 24 талапкер ат салышууда, алардын 19-у эркек, 5-өө аялдар.